Жаматтык медиа эфири, дүз эфирин баштайт. Мен аты-жөнүм Касиет Кубанычбек кызы. Биз бүгүн Жаматтык медиа студиясында чет өлкөдө билим алуу мүмкүнчүлүктөрү туурасында сөз кылабыз. Чет өлкөдө билим алууга кызыктар, бирок каражаты жок жаштар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кененирээк студиябыздын коногу Global Education Foundation коммерциялык эмес уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Хабиб Арзыгулов мырза менен маектешсек. Белгилей кетсек, Хабиб мырза буга чейин Элим барсыңбы кайрымдуулук фондун жетектеп, аталган фонддун алкагында бир нече өспүрүмдөр менен алардын билим алуусуна да шарт түзүп келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Хабиб мырза, алгач эле ушу Global Education Foundation же кыргызча которсок, глобалдык билим берүү фонду тууралуу маегибизди баштасак, долбоор кандайча түзүлүп калды? Негизинен бул долбоорду биз Алмаз Арапов ага экөөбүз 1-2 жылдан бери ойлонуп, анан убагы келбей атты эле. Анан буюрса могу пандемияда дагы ал киши экөөбүз көбүрөөк иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Анан өзүңүзгө маалым, Алмаз Арапов 3-4 жылдан бери билим тармагында иштеп, ал жагында жакшы эле тажрыйбасы бар киши. Ал киши дагы 200дөн ашуу окуучуну чет өлкөгө окуганга жөнөттү. Ал эми ал кишинин өзү мурда коммерциялык уюмду, ошол Advanced Academy аркылуу ошол элдерди окуучулар жөнөтүп аткан болсо, мен дагы ушул долбоорго биз дагы кандай салым кошула алабыз деп туруп, ал киши ушул система жагына жана жалпы программа жагына чет өлкөдө ал кишинин тажрыйбасы көп болгон үчүн Турцияда окуп иштеп, Японияда окуп иштеп, андан кийин Германияда окуп иштеп, азыр дагы Америкага аттанып атат. Эми бул кишинин чет өлкө тажрыйбасы мол болгон үчүн, мен дагы 10 жылдап ушул кайрымдуулук чөйрөсүндө жүргөнүм үчүн экөөбүз ушул мүмкүнчүлүктөрүбүздү, тажрыйбаларыбызды кошолу дагы билим тармагына бир салым кошолу деген бир уюм ачтык. Эми бул уюм мындай деле кошо берсең болот, бирок расмий түрдө баарыны баягы ишкерлер чакырып, анан мүмкүнчүлүгү жок, бирок зээндүү, акылдуу, билимдүү жаштарыбыз көп эле экен да. Бирок ошону Алмаз Арапов дагы бир канча жолу кайталаганда, биз деле ошондой кишилерге колдоо көрсөтөлү деген максатта уюм ачылды да. Бул уюмдун азыр ишмердүүлүгү башталдыбы? Жаштарды даярдап жатасыздарбы? Азырынча бизде биз сайттын үстүндө жана ошол чет өлкөгө окуу программалары боюнча ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жакын арада бизге кандай окуучулар, кандай критериялар менен талап кылынат, кандай экзаменге, ошо сынакка даярданыш керек. Андан ары ошол биздин сынак кайсыл даталарда коюлат, ошону жакын арада жарыялайбыз. Ага чейин биздин социалдык баракчалардан гана карап туруш керек. Ошол жерде так жарыялайбыз. Сайттан дагы кеңири маалымат алса болот. Сайтыбызда буюрса 1-2 жумада ишке кирип калат. Анан ошол марттын аягы, апрелдин аяктары биз сынакты өткөзүп алгандан кийин эң мыктыларын тандап алабыз. Андан кийин дагы биз интервью жасайбыз. Бул 3-4 баскычтан кийин белгилүү гана окуучулар тандап алынат. Биздин планыбызда бир 40-50 деп атабыз бул жылга. 2021 сентябрь болгон үчүн бул негизги эле дүйнөдө эми бая кабыл алуу учурлары март-апрелден башталат да университеттерде. Биз ошол балдардын дагы жөндөмүнө жараша, билимине жараша багытташыбыз керек да. Анан виза иштери бар. Ошол сентябрга чейин ал нерселер бүтүш керек. Ошон үчүн биз марттын аягы, апрелдин баштарында биз сынак жарыялап, ошо сынактын жыйынтыгында тандап алабыз да. Андан дагы биз бир жеке эле Алмаз Арапов экөөбүз эмес, бул жерде сөз түрдө комиссия болот. Ал комиссия дагы элге таанымал маданий чөйрөдөн, ишкер чөйрөдөн, билим берүү тармагынан таанымал кишилерди, чет өлкөдө окуп келген кишилерди коштук. Алар да ачык айкын ошол баягы Хабиб менен Алмаз өздөрүнүн балдарыны же өздөрүнүн туугандарын тандап алыптыр эмес.
ошол тандалып экзаменден өтүп келген балдарды да комиссия өздөрү тандайт да. Мындай керек болсо онлайн түрүндө көргөзүп, ар бир баланын дагы ошол билими ошол ушул маалга чейинки алган тажрыйбасы, кошумча англис тили да талап кылабыз. Эми чет өлкөдө көбүн эсе англис тили болгон үчүн ошо ишендирип айтып кете алам. Буюрса билим тармагында жакшы долбоорлорубуз бар. Жалпы элибизге, журтубузга, ошо окуучуларыбызга, ошо 11-ди бүтүп аткан окуучуларга пайдалуу бололу деген эле максатта. Бул долбоорго окуу жайда бүтүп жаткандар катыша алат, Негизинен 11-чи классты бүтүрүп аткан балдар, кыздар үчүн да. Жакшы экен. Негизи чет өлкөдө билим алам деген жаштар азыр сиздерге абдан көп кайрылып атса керек да. Анан негизги азыр эгер даяр болсо кандай критерийлер болот? Биз критерий катары финансы ошол чет өлкөгө окутууга мүмкүнчүлүгү жок үй бүлөлөрдү тандап алабыз. Колунда бар кишилер болбойт. Эмне үчүн дегенде алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү менен деле окутса болот. Экзамен кылгандан кийин ошол талаптарды биз сайтыбызда ошол экзаменге кире турган кишилерди дагы ошо талаптарды аткарып экзаменге киришет. Андан кийин ошол экзамен жыйынтыгында биз ал балдардын сөзсүз түрдө социалдык абалдарын карап чыгабыз. Кошумча справкаларды алдыртабыз. Ошол айыл жерлеринде же райондо же областта ошол социалдык бөлүмдөр болот да, сөзсүз түрдө мамлекеттин. Алардын дагы справкаларын алып, мүмкүн болушунча ошол биз финанс жок, бирок зээндүү, билимдүү балдарды тандайлы деп атабыз да. Мен билем, ошол өзүмдүн Баткендин кулунун болсом дагы ошол жакта чындыгында билимге умтулган, бирок мүмкүнчүлүгү жок балдар толтура калып кетти да. Айылда эле ошо дыйкан болуп же койчу болуп эле калып кетти. Бирок алар эгерде шаарга келип билим ала турган болгондо, балким башка жерлерде чындыгында өлкөгө, жерге пайда келе турган патриот жигиттер бар болчу да. Мен оюмча ошондой жигиттердин жолун ачыш керек деп ойлойм. Мүмкүнчүлүгү бар ишкерлер муну колдойт да. Ошондой демөөрчүлөр менен сиздерде сүйлөшүү болуп жатабы? Деги эле ошондой балдарды колдойм деген кайдыгер эмес адамдар канчалык көп бизде? Ооба, мен бул кайрымдуулук чөйрөдө 15 жылга жакын болуп калды жүргөнүмө. Ошол себептен бул чөйрөдө Кудайга шүгүр жакшы эле долбоор баштале элек жатып, мен азыр 3-4 спонсор тапканмын, демөөрчү. Бул бир демөөрчү $10-15 миң доллардын тегерегинде бир жыл коротот деген сөз да. Бул каяктан чыгып атат? Бул Алмаз Арапов агабыз 3-4 жылдан бери бул балдарды окутуп, ал тажрыйбаны жакшы билген үчүн, бул жаатты жакшы билген үчүн бир балага Европада, Америкада же башка өлкөлөрдө канча кетерин тактаана билет. Орто эсеп менен биз алып атканыбыз контракттары $3-4 миң доллар, жаткан жери, жатаканасы $3-4 миң доллар, тамак ашы $3-4 миң доллар, ушул сыяктуу акча каражат кетет экен. Бир 10 миң менен 15 миң доллар ошол контрактка, жатакана, өлкөгө карата бул сумма өзгөрөт баары бирчи. Мен өзүм дагы бир жыл Лондондо окуп келген киши катары мен дагы билем жанагы канча сумма кетерин. Ошол себептен биз бир ишкер, бир студент сыяктуу бир долбоор ачабыз буюрса. Ошонун негизинде ошол демөөрчү керек болсо ошондой да келишим кылсак болот да. Эртең күнү бул бала окуп келип, сиздин жумушуңузга, сизге тиешелүү балким ошол баланын жөндөмүнө жараша сиздин жумушуңуздун балким бир баягы чет өлкөлүк бир тажрыйбаны ала албай аткан учурда балким ал чет өлкөдө окуп тажрыйбасын алып келип сиздин эле ошол иш ордуңузга жумуш таап бересиз. Балким жумуш менен камсыз кыласыз. Балким ошондой келишимдер болот. Кээ бир ишкерлер мен баланы окутайын, мен билгенден кээ бир ишкерлер бар экен. Чет өлкөдө Германияда окутуп, кайра бүтүп келгенден кийин өзүнүн жумушуна ала тургандай. Бул дагы жана IT тармагында техникалык ошол балдар эми билимдүү, тажрыйбалуу болгон үчүн аларды ошол фирманын баштарына алып келишет да. Ошондой сыяктуу деле ишкерлерге бул үчүн кызыктар. 4-5 жылда ал балдар тажрыйба, билим топтоп келип, ошол
кайсы ишкердин өзүнүн фирмасын өнүктүрүүгө салым кошо турган балдар болушу мүмкүн да. Экинчиден балдарга деле жакшы бүтүп келсе жумуш таптаяр да. Алар ошого жараша аракет жасайт да. Мен ошо жумушумду жакшы аткарышым керек. Менин колдоп берген демөөрчүмдүн акысын неме кылышым керек деген. А кээ бир ишкерлерге деле жөндөн жөн Кудай ыраазылыгы үчүн, өлкөсү үчүн, өзүнүн патриоттук сезимдери менен студенттерге жардам бериш мүмкүн. Ал деле келишим болот. Кээ бирлер кайра окуучуну алып келүү, кээ бирлер болсо ушундай чын эле Кудай ыраазылыгы үчүн бере турган ишкерлер да бар да. Чындыгында эле баягы Кыргызстандан чет өлкөгө билим алууга кетип жаткан жаштардын көпчүлүгү ошол өлкөдө калып калат, же болбосо бул жерге келгенде жумуш таба албай калат деген маселелер бар эмеспи? Ооба. Бул кепилдик болот экен да ортодо. Бул сөзсүз түрдө балдар үчүн да жакшы, ишкерлер үчүн да жакшы болот да. Эгерде мамлекет толук кандуу балким ушул нерсени жасай албай аткан болсо, биз ушул учурда баягы айткан сөз бар эмеспи? Ыйык ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бирөөлүн чагылганга депчи. Анан биз дагы мамлекеттин жараны катары өлкөбүз кыйын абалда турганда мага мамлекет өлкө эмне кылды эмес, мен өлкөмө эмне кыла алдым деген суроолорду бериш керек да. Мүмкүнчүлүгү болгон ар бир жаран өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн эл журт менен, калк менен, коом менен бөлүшүш керек деп ойлойм да. Ишкерлер өзүнүн тыйыны менен бөлүшөт, балким тажрыйбасы менен бөлөт. Билимдүүлөр өзүнүн билими менен, ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша коом менен бөлүшсө болот деген сөз да бул. Ушундай абалда баарыбыз жапа-тырмак биригишибиз керек деген сөз да. Чындыгында эле мамлекет демекчи, ошо мамлекеттин 21-кылымдын кадрлары биз билгенден ушундай долбоорлору бар болчу да. Бул долбоорлор өз максатына жетпей калдыбы, же ошол жаштар менен кайтарым байланыш болбой жатабы? Мен негизинен ал тармакты жакшы билбейм, бирок өзү туңгуч президентибиз ушул долбоорду баштаган экен, 21-кылымдын кадрлары депчи. Бирок баштапкы учурларда Туркияга абдан көп, да башка өлкөлөргө дагы абдан көп окуучулар барган экен, бирок мунун жыйынтыгы болбой калды да. Эми ал жакты так биле бербейм, билбегенден кийин балким үстүртөн айтуу дагы балким кыйын. Бирок ачык көрүнүп тургандай бул дагы жыйынтык болбой калды. Азыркы балким азыр билим берүү министрлигине мен тааныган аябай күчтүү өзүнүн жаатында чыныгы адистигини билген Алмаз Бейшеналиев келди. Бул киши балким мунун жыйынтыгын чыгарат да, балким дагы ушул долбоорлор менен балким ушул жана чет өлкөдөн келген орундарга чыныгы билимдүүлөргө жөнөтүүгө багытташы мүмкүн да. Мурда эми кандай болгон ал жагын мен билбейм, бирок жыйынтыгы болгон эмес да тилекке каршы. Жогоруда айтып кеттиңизби, сиздердин долбоор аркылуу чет өлкөгө жылына бир 40-50 окуучу, бул жылга 40-50 окуучу пландалып жатат деп. Анан бизде Кыргызстанда жаштар арасында чет өлкөгө болгон кызыкчылык аябай көп байкалат да. Бул жылдан жылга өсүү аракетинде болобу? Сөзсүз түрдө бул биздин башталып атканда 40-50 деген жакшы бир чоңураак бир эме койдук, план койдук, бирок балким буга жетпей калышыбыз деле мүмкүн. Биздин ишкерлердин колдоосуна жараша болот баары бир деле. Биз эми уюштуруу гана жагын жасап беребиз. Системасы даяр, чет өлкөгө окуучу жөнөтүү жагы даяр. Биз азыркы учурда Алмаз Арапов агабыз менен биргеликте ишкер табуу, ошол колдоочулар табуу жаатында дагы иштеп атабыз. Системасы жагында дагы, сынак алуу жагында да бар жогунун азыр экөөбүз элебиз. Экөөбүз ушул ал киши четте болсо дагы экөөбүз сүйлөшүп ушул жагын аткарганга аракет жасап атабыз да. Буюрса бул команда топтолуп, анан финансы жакта көбөйгөн сайын биз окуучу дагы көбүрөөк. Эми биз балким 5-10 жылда миңдеген окуучуларга жетебиз деген пландарыбыз бар. Эми балким муну ишкерлерибизге жакшынакай билгизип, таанытып, результаттарыны, жыйынтыктарын бере башташыбыз керек да. Ошо жыйынтыктарын көрө баштаганда ишкер өздөрү деле балким өзүнө Европа тажрыйбасы, Америка тажрыйбасы же Корея, Кытай тажрыйбасындагы билимдүү жаштарды каалашы мүмкүн да өзүнүн фирмаларына. Ошол кишилер деле келишим түзүп эле ошол балдарды 3-4
5 жылга жөнөтсөк кайра келип эле өздөрүнүн компанияларында иштейт да. Ал бир тарабыда, экинчи тарабыда балким ошол жакта калып эртеңки күнү бизден бара турган балдарды колдогон окуучулар болушу мүмкүн. Бара клубтар ачып, ушунун жыйынтыгында окуган балдар, жаңы бара турган балдарды колдошу мүмкүн. Ишкыл бул эменин, бул долбоордун буюрса жакшы бир жыйынтыгы болот деген ишенимдебиз да биз азыркы учурда. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медиа студиясынын түз эфирин сиздер Facebook баракчабыз аркылуу көрө аласыздар. Эгер биздин түз эфирди көрүп жаткан болсоңуздар, ошол жерге сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө Хабиб мырзадан жооп ала аласыздар. Азыр ушу система деп калдыңыздар да, сиздерде ушу система атайын бир түзүлдүбү? Бул түзүлгөндө бул 3-4 жылдан бери иштеп аткан система. Эмне үчүн? Коммерциялык абалда иштеп аткан. Ошол Алмаз Арап агабыздын азыркы биздин уюм бул коммерциялык эмес абал болуп атпайбы? Биз өзүбүз мисалга Алмаз Араповдун ошо Advanced Academy деген өзүнүн ишканасында ошол окуучуларды, бул азыркы учурда тренд дагы болуп атат десек болот да. Негизинен college counseling деп коет да. Бул не баягы негизи Америкада университеттерди колледж деп коет да. Анан ошол университеттерге консультация деген дагы сөз да бул. Ошол топ 100, топ 1000 университеттерге консультация берет. Ал кайсыл экзамендерге даярданыш керек, кандай кылыш керек, кайсыл жака барсаң сумма кандай болот, жашоо тиричилиги кандай болот, жатаканасы канча болот, контрага канча болот, кайсыл өлкө кайсыл багытта күчтүү, ошол баары консультация берген уюмга айланды. Булардын тажрыйбасы мол. Анан Европага жүздөй, Америкага жүздөй алар визасы менен кошо алып берип атышат да, жардамчы болупчу. Бул деген мүмкүнчүлүгү бар балдар деле визага кирип виза ала албай атышат да негизинен. Буга дагы ошол балдарды тил жагынан, ошол максаты жагынан даярдаш керек экен. Бул Алмаз Арапов ушул агабыз 4 жылдан бери ушул ишти кылып аткан үчүн система дапдайыр. Биз бир гана финансы жагыны буюрса ишкерлерден табып, ал ошол билимге багытталган бул кайрымдуулук жагы болот да. Ушул эле долбоордун алкагында бир гана окуучулар эмес, мугалимдер үчүн дагы тажрыйба алмашуу программасы болот дегенди окуп калдык да. Ооба, бул бир эле башталышы, эми дароо эле баарын баштай албайсың да. Биз бирок өзүбүздүн ич-арабызда пландар түзүп чыктык. Кийинки учурларда эң жакшы студенттерге өлкө ичиндеги мектептер, университеттер, эң жакшы университеттер окуучуларга стипендия болушу мүмкүн. Андан кийин exchange программалар болушу үчүн, окуучулар үчүн баягы билим алмашуу. Мисалга ошол эле университеттен туруп башка өлкөнүн университетине барып 1 жыл окуп кайра келиши мүмкүн. Ушундай. Анан ошол эле нерсе мугалимдер үчүн дагы тренинг, семинарлар уюштурулушу мүмкүн. Чет өлкөдөн же өлкө ичиндеги чет айылдардагы мугалимдер эми четке чыга албайт. Четке чыкканга дагы мамлекетте каражаты жок, же болбосо борборго келгенге же шаарларга келгенге дагы мүмкүнчүлүктөрү жок да. Алар балким 80-90 жылда калган билимдер менен азыркыга чейин сабак өтүп жүрүшөт да. Азыр дүйнө ушундай бат өнүгүүдө. Азыркы илим поздордун айтышы боюнча 90-жылдан 2000-жылга чейин, 2000-жылдан 2010го чейин, 2010дон 2020га чейин ар бир 10 жылдыкта мурдакы жашоонун, мурдакы 18-кылымдын, 17-кылымдын ар бир 100 жыл өтүп атыптыр да. 10 жылда 100 жыл камтылып атыптыр. Бул өнүгүүнүн тездиги ушунчалык бат болуп атат да. Азыр мурдакы элдер бир кылым жашаган болсо, биз 10 жылда бир кылым жашап коюп атабыз өнүгүүдө. Азыркы 90-жылдан кийинки өнүгүү аябай бат болбодубу? Интернет болуп атат, ушунчалык баягы смарт эмелер болуп атат, иш кылып аябай бат өнүгүп атат. Бирок мугалимдерибиз ошо 80-90 жылдагы алган билим азыр карап көрсөңүздөр, пенсияга чыгып деле жаштар барбай атпайбы? Айлык аз болуп атат. Ошол себептен алар азыркы абалдагы билимди аларга жеткизиш керек болсо, компьютерди дагы колдонгонду билбеген мугалимдер толтура да айыл жергилеринде, алыскы райондордо компьютер колдонуш ары турсун, компьютер жок да, мындайча айтканда. Ошол себептен биз күнү келип ушул мугалимдерди да тажрыйба алмашуу, өлкө ичинде жана өлкө сыртында
аларга жалпы алар келе албаса биз семинар тренингтерди алыскы региондорго дагы ушундай көчмө семинар тренинг кылып туруп ошолорго дагы азыркы учурдагы балдарды кандай окутуш керек, кандай тарбия бериш керек, кандай аларга билим жагынан жардамчы болуш керек, ошол жагга чейин биз ойлонуп атабыз. Азыр биринчи эле баштаганыбыз чет өлкөгө окуучу жөнөтүү. Күнү келип магистратура окуйм деген, аспирантура окуйм деген чет өлкөгө жөнөтүү дагы алды эле ишке кирет. Буюрса азыркы башталышы бир эле долбоорду 1-2-3 жыл ичке ашырып алалы дедик. Анан баарына жапа кире турган болсок, күчүбүз да жетпейт да. Ошол эле учурда мисалы аймактар менен ошо Борбор кала өзүнчө бир эки ажырым болуп калгандай да. Аймактагы жаштарга, аймактагы мугалимдерге артыкчылык берилеби? Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, жанагы финансысы төмөн, ошого багытталайын деп атабыз да. Бул алыскы айрымактагы адамдардын көпчүлүгү, эми бизди 60-70% айыл жергелеринде да алыскы райондордон жашаган калкыбыздын көпчүлүгү ошол болуп атпайбы? Анан мүмкүнчүлүгү бар, мугалим болуп туруп деле мүмкүнчүлүгү бар үй бүлөлөрдү кабыл ала албайбыз. Алар өздөрүнчө мүмкүнчүлүктөр түзүп алышы мүмкүн да. Биз сөзсүз түрдө ошол кабыл алганда дагы анын социалдык абалын сөзсүз түрдө текшеребиз. Анан биздин критерийге туура келе турган болсо анан колдойбуз да. Анан бизди да көзөмөлдөгөн 7 кишибиз бар. Ошол башкаруу кеңеши деп коебуз. Ал жанагы жогоруда айтып кеткендей, ишкер тарабынан, билим тарабынан, маданият тарабынан аларга баары эле ишенет. Алар элге чыгып жүргөн кишилер. Ошол себептен дагы ачык айкын болуш үчүн дагы ал башкаруу кеңеши биз үчүн маанилүү. Элге дагы баягы ишеним бериш үчүн. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарынан дагы мындай көз чептирип калдык да. Чет өлкөдө туш келди эле окуу жайларга кетире бербей, ошо сиздердин долбоор аркылуу кетип аткан жаштарда алдыңкы 1000дикке кирген жаштарды кетиребиз деген. Алдыңкы 1000дик, ошол 1000 университеттин ичинде кылганга аракет кылалы дедик да. Эмне үчүн дегенде, эми 100 миң деп саналат да университеттер ар бир өлкөдө аябай көп да. Ошол себептен алдыңкы 1000диктерди тандасак деп дагы эме болуп атат. Бул эртең күнү бул эми алардын тажрыйбасы мол да. Алдыңкы 1000дик университеттер дагы жөнөкөй университеттер эмес. Ошол себептен алардын тажрыйбасы, алардын билими аябай маанилүү. Эмне үчүн дегенде, бизде ишкерлик менен билим көп айкалышпайт экен да, мындай биргеликте иштешпейт экен Кыргызстандачы. Муну Алмаз Бейшеналиев азыркы билим берүү министрлиги көп айтат да. Чет өлкөдө мисалга мен эң жактырган сапаттардын бирөөсү Япон элинде, жапондордо эме бар экен. Бир ишкердин өзүнө бир дайым баягы парздай кылып көргөн, адат сыяктуу кылып алган нерсеси бар экен. Жылына көчөт тигеткен. Ошол киши өзүнүн ишкер мүмкүнчүлүгүнө. Экинчиси болсо ошол мектеп окуучулар жана университет окуучуларыны өзүнүн каражатын сарптап, унаасын сүйлөшүп, өзүнүн ишканасына алып келип тааныштырып, тамак ашыны берип, аларга мотивация берип кайра алып барып коет экен да. Ал ошол өлкө өнүкпөгөндө анан ким өнүксүн, туурабы? Ал балдарды жаш кезинен ал кайсыл жөндөмүнө жараша, кандай ишке мен ыңгайлуу экенмин, кандай бизнес баштасам болот экен деген нерсени ал окуучу кезде эле баштап атат да, ошол нерсеге жетип атат да. Биз ишкерлик менен билим биргеликте иштебеген үчүн ажырым жок. Теория өзүнчө, практика такыр эле башка да. Теорияны сонун билип келет, бирок ушундай экөө бири-бирине айкалышып, эки билим биргеликте эки айкалышы, мисалга бизнес тарабы билим тармагына проекттерди берип иштегиле, биз ушуну алып силерден сатып алып биз иштетели деген нерселер болуш керек да, сөзсүз түрдө эки тараптуучу. Чет өлкө, өнүккөн өлкөлөрдө ушундай нерсе болгон үчүн билим жаатындагы кишилер дагы көп нерсеге жетишкен да. Көп мүмкүнчүлүктөргө. Азыр бизде карасаңыз, билим тармагында эч кандай айлык маядан тартып алардын мүмкүнчүлүктөрү да жок да. Ошон үчүн дагы мугалим болууну эч ким каалабайт экен. Анан Сингапурдун тажрыйбасынан дагы, Сингапур өзүнүн эң жакшы окуучуларыны 1/3 өзү тандап алат экен дагы, мугалимдерге баарынан көп айлык төлөп туруп, аларды өзүнүн эмесине мамлекеттик кызматкер катары мектептерде алып калат экен. Эң жакшы окуучулардын 1/3 алып калат экен, университетти бүткөндөрдүчү.
анан эң жакшы айлык бергенден кийин калат да мамлекеттин эмесине калат. Анан дүйнөдө топ 5тен ылдый түшпөйт Сингапурдун билим деңгээли. Финляндия дейбиз. Финляндиянын да кээ бир жааттардан өтүп кетет Сингапурдун билим эмесичи. Ошол себептен ошондой өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын биз колдонушубуз керек. Кошумча жанагы топ 1000деги университеттерге да жөнөтүшүбүз керек да. Алар эми финансы кыйналган окуучулар сөзсүз түрдө патриот болот, өлкөсүнө келип кайра иштейм, мен сыяктуу кыйналбасын окуучулар деп кайра эле өзү жардам бериши мүмкүн да. Биз ошол аларды таштап койбой, аягына чейин көзөмөлдөп, силер өлкөңөргө келип бир результат кылышыңар керек. Мына канчалаган ишкерлер силерди тааныбай туруп окутуп атат деп ошол патриот керек болсо ошол кайра өлкөгө келип же башка өлкөдө туруп деле өлкөсүнө салым кошо турган кишилерге айлантышыбыз керек да ошол балдарды. Ошол мисалы топ 1000диктеги университеттердин дагы контрагы өзүнчө бир чоң каражат болсо керек. Балким алар менен сүйлөшүү болобу же түшүнүп берүү максатында? Ооба, биз уюм катары аларга дагы жаза баштайбыз. Бюджеттик орундар, жеңилдик контракттан жеңилдетүү жактарын да карайбыз. Алардын дагы экзамендеринин эгер биздин балдар мыкты тапшыра турган болсо, балким кээ бир өлкөлөрдө толугу менен 100% жеңилдетүү, 30%, 50% дегендерге деле аракет кылабыз да. Биз ошол жагына дагы буюрса сурайбыз. Анан эгер такыр эле болбосо, анан биз контракттарыны ишкерлер аркылуу таап бергенге аракет кылабыз. Эми канча болсо дагы. Бирок биринчи багыттаган тараптарыбыз бизде көбүрөөк тажрыйба болгон Европа менен Америка болуп атат да. Анын ичинде Корея, Кытай бар. Ушул чыгыш өлкөлөрүнөн эми эң өнүккөн өлкөлөргө болушунча багыттаганга аракет жасайбыз да. Жакшы. Ошо Хабиб агай, ошо сиздин дагы өзүңүздүн дагы Лондондо окуп келгениңизди билебиз да. Негизи эле чет өлкөгө даярданып жаткан жаштар эмнеге даяр болуш керек? Сөзсүз түрдө кайсыл жөндөм ар бир бала мен деле 27 жашка келип өзүм жөндөмүмдү таптым, эмнеге шыгым бар экениничи, бирок университетке тапшырарды деле билген жокмун. Мындай бирөөлөрдүн айтуусу боюнча эле келип калганмын университетке. Ата энемдин дагы таасири көбүрөөк болгон. Ата энем өзү юрист болгон үчүн, юрист болбосо мен юристтик эмем жок экен да, мындай ошого шыгым жок экен. Андан кийин деле ошол элим барсымга келип өзүмдүн эмнеге шыгым бар экенини ошол жерде таптым да. Балдарга дагы 10-11 класстарга чейин эле керек болсо алдыңкы бир аз бала жөндөмүнө жараша ошол нерсени тандай башташ керек экен. Андан кийин ошол балдар дагы өзүнүн шыгы, өзүнүн жөндөмү, өзүнүн кызыгуусу эмнеде болсо ошол багытка көбүрөөк басым жасаш керек экен. Гуманитардык болсо гуманитардык, так илимдер болсо так илимдер. Сөзсүз түрдө бирок англис тилини сөзсүз үйрөнүш керек да. Чет өлкөдө окуш үчүн англис тили болбосо болбойт деген сөз да. Эми тилди билгенде эч зыяны жок. Канча тил билсең ошончо адамсың деп коет го. Мен дагы бир тажрыйбаны айтайын. Лондондо окуп жүрүп өзүм курсташтарым көбү Түштүк Америкадан, Европадан, анан Туркиядан, кээде ошол Кытай өлкөлөрүнөн, Япон өлкөлөрүнөн жүргөн алар өтө аз. Көбү нерсе Түштүк Америка, Европа болгон үчүн ал өлкөлөрдөн аябай көп студенттер болгон үчүн сабактан чыгып биригип кетишет да. Бирок мен жалгыз калып жүрдүм да. Эмне үчүн дегенде орус тилдүү дагы жок. Түрк тилдүүлөргө дагы мен эми өзүм түркчө ошол лицейлерде бүтүрүп түркчө билсем дагы мен ошол жерде мүмкүн болушунча англисче болгон үчүн даже биздин көп нерселерибиз бир болсо дагы түрктөр мени кошкон жок да. Мындай тил өтө маанилүү роль ойнойт экен да. Өтө. Ар бир өлкө өзүнүн жердештери менен биригип кетип калышат да. Ар жерге өздөрүнүн убакыттарын ошентип өткөзүшөт. Мен чыгып өзүм жалгыз калып калам да. Баягы Кытайлар менен деле бириге албайбыз, азияттык болгону мененчи. Кыргыз, казактардан же Орусиядан эч окуучу жок да, аз да, өтө аз. Ошон үчүн тил өтө маанилүү дегим келип атат да.
ошон үчүн англис тил эң биринчи очередте жакшы үйрөнүш керек. Анан калган ошол жөндөмүнө жараша сабактарды жакшы окуш керек. Бирок математика дагы өтө маанилүү. Биздин жалпы республикалык тест сыяктуу башка өлкөлөрдүн дагы ошол сынактарынын эмесинде өзүбүздүн жеке сынагыбыз болот балдарды тандаш үчүн. Мүмкүн болушунча сабактарды жакшы окуш керек дегеним да. Долбоорго ошо катышып жеңишке жетиш үчүн, сынактан отуп чыгыш үчүн сөзсүз түрдө жогорку деңгээлде жакшы билиш керекпи? Себеби дегенде мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдө көбүнчө мисалы окуудан тышкары курстарга катыша албай калышат. Ооба. Эми балким баштапкы учурда балким айыл жер же өтө алыскы райондордон, алыскы айылдардан болбой калышы мүмкүн, бирок райондо туруп деле, шаарда туруп деле баягы YouTube'ду колдонуп, баягы кээ бир балдар аябай айылда туруп болсо деле YouTube же болбосо кошумча бир нерселер кылып деле жакшы үйрөнгөн балдар бар эле да. Мен көргөн, мен өзүм дагы айылда өскөнмүн. Ошол себептен баштап биз балдарга мотивация берели, үмүт берели. Демек эң мыкты окусам же изденип YouTube'дан таап же иш кылып бир жерлерден алдыртып окусам, мен демек чет өлкөгө окуу мүмкүнчүлүгүн ала алсам болот экен деген бир ишеним бериш керек аларга. Алар 1000 окусам деле мен баары бир айылда калам, көп деле маани бербейм деген балдар көп да. Биз ошолорго үмүт бере турган болсок, ушундай долбоор ачылыптыр. Эгерде жакшы окуй турган болсок, азыр баары эле онлайнга өтүп атпайбы көп нерсе. Онлайн деле YouTube'да азыр миллиондогон сабактар турат. Сайттар бар, өтө көп сайттар бар. Ошол жерден алып туруп эле күнүмдүк сабагыңды кыласың. Программалар бар, бекер программалар. Мен деле кээ бир англис тил дагы деле англис тил үйрөнүп атам. Кээ бир программалар бар бекер. Ошону алып күндө эме кылам да. Бул деген сөз баары эле акча турбайт да. Эми балким интернетти и так эле колдоносуң. Ошон менен биргеликте эле ошол жердеги программалар, YouTube'дан да башка сайттар бар. Ошолорду билип алып эле ошолордон өзүн өнүктүрө берген балдар болот да. Сөзсүз түрдө азыркы учурда көп баары тоскоолдук болбойт. Эгер бала өзүнчө окуйм, чет өлкө окуйм десе, ага тоскоолдук жок да, шылтоо жок да. Ошол азыр сайтта, интернетте баары бар да. Демек изденген аракети бар адамдар ар тармактан жеңишке жетишет. Жакшы. Биздин көрсөтүүнү көрүп жатып, ушу сиздер менен байланышкысы келгендер болсо, кайсы даректерге кайрыла алат? Азыркы учурда буюрса 1-2 жуманын ичинде www.gef.kg деген сайтыбыз ачылат. Буюрса ошол жерден жалпы маалымат алса болот. Ага чейин биздин баракчалардан Хабиб Арзыкулов же Алмаз Арапов деп ошол бардык баракчаларда барбыз. Өзгөчө Facebook, Instagramдардан жазса болот да. Биз буюрса жакын арада критерийлерди жарыялайбыз, сайтыбызда дагы бардык маалыматтар болот. Азыр эгерде чет өлкөгө окуйм дегендер болсо, даярдана берсин. Бардык тараптан тил жагы да өтө маанилүү. Англис тилге көбүрөөк басым жасалыш керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Жамааттык медианын түз эфиринде чет өлкөдө билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маектештик. Биздин студиябызда Global Education Foundation коммерциялык эмес уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Хабиб Арзыкулов агай конокто болду. Хабиб агай, убактыңызды бөлүп биздин студияга келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыга койгон максаттарыңыздар ишке ашсын деген тилектебиз. Чоң рахмат ушундай убакыт бизге бөлүп чакырганыңыздар үчүн. Мен өзгөчө мен баягы кайрымдуулук жаатта 10-15 жыл жүргөнүм үчүн журналисттердин колдоосун жакшы билем. Ар тараптан колдоп келесиздер. Сиздерге убакыттан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Бул дагы сиздердин өлкөгө, коомго кошкон пайдаңыздар деп билем. Ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша коомго пайда келтирет да. Бул деле сиздердин чоң салымыңыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медиа менен байланышта болуңуздар. Бизди Facebook, YouTube, Instagram жана Telegram социалдык тармактары аркылуу Жамааттык медиа деп таба аласыздар. Ал эми элет жергесиндеги акыркы жаңылыктар менен Кыргыз медиа Чекит KG сайтынан кабардар болуңуздар.